Салам радиосында жаңылыктар. Арваңыздар урматтуу Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угармандары, назарыңыздарда жаңылыктар. Аны мен Жөрөк Кубанычбек болуп тааныштырам. Баткенде Ташиев менен Ятимов кыргыз-тажик чек арасын делимитация жана демаркация маселелерин талкуулады. Бүгүн 12 декабрь күнү Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолугушуп, кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда узап бараткан жылда чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык укуктук жумушчу топторунун аткарган иштеринин жыйынтыгы талкууланды. Калган аймактарда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясын баяндап, жазууну аяктоо боюнча ишти активдештирүүгө конкреттүү тапшырмаларды беришти деп жазылат маалыматта. Эске салсак, кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жолугушуусунда чек аранын дагы 24 чакырымы такталганы айтылган. Президент Баткендеги УКМКнын жаңы имаратын ачты. Кече 11 декабрда президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Баткен облусундагы башкармалыгынын жаңы имаратын ачты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Маалыматка караганда, ачылышта мамлекет башчысы Баткен башкармалыгынын түзүлүшү жана өнүгүшү улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ак ниет кызматынын үзүрү жана үлгүсү деп баса белгиледи. Ошондой эле президент жаңы объектилердин кызматтык жайларын карап чыгып, жаңыланган шарттарды көрүп, кызматкерлери менен баарлашты. Баткенде жаңы курулган оорукана пайдаланууга берилди. Кече 11 декабрь күнү Баткен районунун Самаркандек айылына курулган 75 орунга ылайыкташкан оорукана пайдаланууга берилди. Оорукананын ачылышына президент Садыр Жапаров өзү катышып, аталган оорукана президенттин тапшырмасы менен социалдык маселелерди чечүү үчүн курулган. Ал үчүн президенттин фондунан 97,5 миллион сом каралган. Мамлекет башчысы аталган медициналык мекеменин ишке берилишин канааттануу менен белгилеп, жергиликтүү калк менен эми сапаттуу медициналык кызмат алуу үчүн ооруканага кайрылааларын баса белгиледи. Баткенде ойчул Молдо Нияздын эстелиги ачылды. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган агартуучу кыргыз жазма адабияттарынын көч баштоочусу Молдо Нияз Эрназар уулунун эстелигин ачууга облуста жумуш сапары менен жүргөн президент Садыр Жапаров катышты. Ошондой эле Молдо Нияздын 200 жылдык мааракеси өзүнүн кичим экени Кадамжай районунда белгиленип жатат. Мааракенин катышуучулары Молдо Нияз Эрназар уулунун эстелигине гүл чамбарларды коюп, Куран окушту. Андан соң район борборуна бийиктиги 22 метр болгон мамлекеттик туу көтөрүлдү. Бул күнү Молдо Нияз Эрназар уулунун реконструкциядан өткөн мектеп үңкүрүнүн да ачылуу аземи болду. Бул жайга Кадамжай райондук өнүктүрүү фондунан 3 миллион сом, көтөрмө айыл өкмөтүнөн 900 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Сиздер бүгүнкүгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин саламыңыз түз болсун.